Коркуп жашабай, толкуп жашаган акын кетти. Акын менен коштошууга өзгөчө абалга карабай көп киши чогулду. Төкмө акын, комузчу, эл артисти Элмирбек Иманалиевди акыркы сапарга узатуу анын Бишкектеги Туңгуч районундагы жайгашкан үйүнүн алдында өттү. Коштошуу зыянатын Маданият жана маалымат министри Азамат Жаманкулов алып барды. Акын менен коштошуу зыянатына өзүнүн жакындары, үзөңгүлөш жүргөн өнөрпоз достору, устат шакирттери Султан Раев баштаган белгилүү акын жазуучулар, Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөт өкүлдөрү жана башка адамдар катышып сөз сүйлөштү. Маркумдун жаназасын муфтийдин орун басары Закир Ракиев окуду. Тажияга келген кыргыз эл жазуучусу, мурдагы маданият министри Султан Раев көзүнө жаш алып, Элмирбектин өлүмүн 6 миллион эл аза күтүп турганын айтты. 6 миллион эл өзүнүн жүрөгүндө, көкүрөгүндө аза күтүү жарыялады. 6 миллион элдин уулу 2020-жылы 20 апрелде дүйнө салып отурат. Социалдык тармакты караңыз, кыргыздын баары ыйлап аза күтүп турат. Себеби ушул уулубуз кыргызды барктаган, кыргызды даңктаган. 3 күндөн бери Элмирбектин ырларын окуп отурам. Ушунчалык терең, өзүнүн тагдырын өзү жазып койгондой. Мындай терең акындар чанда туулат. Сөздүн тулпары, ойдун тулпары, сөздү жөн салда эле айтчу эмес. Ар бир сөзүндө терең философия жатат. Элмирбек барар жериң бейиш болсун, Токтогул Эшмамбет атаң тосуп алсын. Элмирбектин улуулугу анын сөзүндө. Бүгүн кыргыз эли бир талантынан айрылып отурат. Кош иним, жаткан жериң жайлуу болсун. Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шернияз сөз сыйлаган, сөз баккандын баары акынды жоктоп турганын айтты. Кыргызда кейибеген киши жок. Бир эле үй бүлөсү эмес, бир эле аны тааныгандар эмес. Улуу сөз, улуу салт дегендин баары Элмирбекти жоктоп аза күтүп турган чагы. Бекеринен карагай ыйлап талыйлап, караган журттун баары ыйлап деп айтылбаса керек. Мына бүгүн коронавирусту артына карабай, көңүлүңөр чыдабай канчаңар ушул жерде турасыңар. Ооба, дүйнөнүн жармын бийлеген Чыңгыз хан, Бабур, баласагын Махмуд Кашкари деле өтүптүр. Бирок Элмирбек жок дегенде 70 жашка чыкса болбойт беле? Тулпар мингизсек болбойт беле? 42 жаш деген эмне? Элмирбек деген ким эле? Элмирбек ырдын пир эле. Элмирбек сөздүн гүл эле. Манасчы десең манасчы, санатчы десең санатчы, акын десең акын. Аркы дүйнөгө барсаң, тукам эрте келдиң десе да тосуп алар. Ашыкем тосуп алар, эстекем тосуп алар. Кудай дагы кыргызга ушундай акындарды, өнөрдө аздектеген ушундай таланттарды берсин. Кош, жаткан жериң жайлуу болсун. Төкмө акын, эмгек сиңирген артист Жеңишбек Жумакадыр, досум, алдыңда ырдап турбай, ыйлап турам деп эч ойлогон эмес элем, деп сөзүн баштады. Көз жумгандан бери ыйлап атып жаш төгөндү. Элмирбекти билген, колун кармаган, өнөрүн сүйгөн адам Токтогулду, Эшмамбетти, Ниязалыны көрдүм деп айтса жаңылышпайт. Анткени Элмирбек ошондой улуу талант болчу. Элмирбек досум өлгөн жок. Алыстап бизден бекиндиң досум, арманга салып эзилдиң досум. Айты шаарга жанымда сен жок, азыр сен билсең жетиммин досум. Ажалдан алып кала албай досум, алсызбыз бизди кечиргин досум. Замандын айткан чындыгын Элмир, санатың жашайт миң кылым Элмир. Жылт эткен өмүр бизде да бүтөт, жылмайып тосуп тургунуң Элмир. Коштогон арман кургурум Элмир, кош болгон досум, булбулум Элмир. Досторунун атынан сөз алган Таалай Керималиев Элмирбек 30 жылдан бери оңолбогон системанын, кайдыгер атка минерлердин курмандыгы болгонун айтты. Бүгүн элде Элмирбек эмнеден өлдү деген суроо турат. Элмирбек чоң кайгыдан өлдү. 30 жылдан бери кыргыз эли тартып жаткан азап кайгыны көтөрө албады. Элмирбек мансап, бийликтин азабынан өлгөн жок. Элмирбек бийлик үчүн, мансап үчүн бирин-бирин, элин жерин сатып жүргөндөрдүн азабынан өлдү. Элмирбек ар бир кыргыз жараны 15 күнгө жете турган акчасы жок. 5 килограмм un келгенде энесин көргөндө ыйлаган энелердин көз жашынын азабынан өлдү. Азыр Элмирбектин бардык касиеттери айтылды. Бирок Элмирбектин көз ачыктыкта жайы бар эле. Бир нерсени алдын ала сезчү. Далай өлүмдөн калдык. Аны мен аман болсом кийин айтып берем. Мамлекет эмне болоорун билип турган сапаты бар эле. Акыркы 3 жылда саат 7-де Элмирбектин батасы менен ойгончу элек. Ошону окуганда, о мин, айтканың келсин дечүмүн, кош бол досум.
Жердештеринин атынан сөз алган профессор Жамгырбек Бөкөшов кыргыз эли рухун коргогон сакчыдан айрылганын айтты. Ажалды мыкаачы, ажалды ташпоор дейбиз. Бирок 40-тын кырына жаңы келген Элмирбекке кол көтөрөт деп ким ойлоду эле? Арабыздан шарт жулуп кетет деп ким ойлоду эле? Ташка тамга баскандай таасын сөзү, курч кылычтын мезиндей өткүр ою, кардай аппак ою бар эле. Жүрөк кылын черткен обону бар эле. Бүгүн Элмирбек жок. Токтогул менен Эшмамбет ичкен булактан суу ичкен. Токтогул менен Эшмамбет жанаша бастырган жолдо баскан. Токтогул менен Эшмамбет үзөңгүлөштүрүп, таңшып ырдаган буура кандын бири, устаты Тууганбек менен шаңшып ырдаган Элмирбек бүгүн жок. Кыргыз эли жашап турганда элдин сырдын сырдашар, муңун муңдашар, дагы далай акын чыгар. Бирок Элмирбектин ордун ким толтурат? Ушунчалык карапайым, ак жүрөк, суроо берсең гүлмүңдөп жооп узаткан жан эле. Элмирбек акындын шакирти, төкмө акын Азамат Болгонбаев кыргыздын карт тарыхы оор жоготууга учураганын белгиледи. Анткени кыргыздын карт тарыхы сиздей урпагын жоготту. Бүгүнкү күнү да оор жоготууга учурады. Анткени карт тарыхтан бери келе жаткан кыргыздын улуу рухун алып жүргөн сиздей замандашын жоготту. Тилекке каршы кыргыздын келечеги да оор жоготууга учурады. Анткени хан Манаста айткан, Ырамандын ырчы уулунан бери келе жаткан улуу акындардын жолун улаган бабасын жоготту. Сиз өмүрдө коркуп жашабай, толкуп жашадыңыз. Сиз өмүрдө жалкып жашабай, бүтүндөй ааламга сыйбас океандай чалкып жашадыңыз. Кечээ сүрөттөрүңүздү карап отурсам, баарында күлүп түшкөн экенсиз. Демек сиз асмандагы күндөй баарына тийип жашадыңыз. Сиз кумурскадан тартып, Кудайга чейин сүйүп жашадыңыз. Демек сиз аздектеген, өзүңүз туулган ала тоодон да бийик жашадыңыз. Сиз Токтогул атабыздын, Эшмамбет атабыздын, Ашыралы Тууганбай Эстебес атанын артынан кеттиңиз. Сизге өнөрдө шакирт да болдум. Кудай буйруган экен, өкүл атам да болдуңуз. Устатым катары да, асыл замандашым катары дагы, атам катары да сизге ыраазымын. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев азаттыкка курган маегинде топурак салууга Элмирбектин ырын угуп, сөзүн уккан, бирок өзүн жакындан тааныбаган адамдар келишкенин айтты. Анткени Элмирбек элдин уулу болчу. Бүгүн эл уулуп жоктоп турат. Өзгөчө абалга карабай ушунча эл чогулду. Азыркы кырдаал болбосо бул жерде кыргыз-казак батпай калкылдап турмак. Акындын дүйнө салганына байланыштуу мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков баштаган өлкө жетекчилеринин чыгармачыл чөйрөнүн атынан некролог жарыяланган. Анда кыргыз маданияты орду толгус чоң жоготууга учураганы айтылат. Иманалиев соңку мезгилдин залкарлары Эстебес, Тууганбай, Ашыралы сыяктуу жез таңдай акындардан таалим алып, улуттук өнөрдүн көчүн татыктуулап, төкмөлүк өнөрдүн туу башында келди. Эл сүймөнчүгү нукура акын Элмирбек Иманалиев таланты менен өлкөбүздө өткөн кадыр барктуу конкурстарда, фестивалдарда бир нече жолу баш байгелерди жеңип алып, элибизге аттын кашкасындай таанылган. Борбор Азия өлкөлөрүндө белгилүү төкмөлөр менен айтышып, күч сынашып, башкы байгелерди жеңип, акындык өнөрдүн аброюн көтөргөн. 2003 жылы Казакстандын Астана калаасындагы Төкмө акындар фестивалында баш байгени утуп алып, казак бир туугандарыбыздын зор алкышына ээ болгон. Элмирбек Иманалиев көп кырдуу талант. Анын жараткан обондору жалпы элибиздин жан дүйнөсүнө айланып, Кыргыз радиосунун алтын фондунда жазылган. Ал манасчылык, дастанчылык өнөрдү туу тутуп, кыргыздын атактуу эпосторун, дастандарын жогорку чеберчилик менен аткарып келди. Кыргыз улуттук академиялык драма театрында драматург Алтымышевдин Токтогул драмасында башкы ролду ойноп, Токтогулдун жаркын образын жараткан. Таланттуу акын, Актаңдай төкмө Элмирбек Иманалиев өмүрүнүн акыркы жылдары Айтыш коомдук фондунун устаты, Төкмө келсе төр бошот теле долбоорунун негиздөөчүсү, жаш акындардын өнөр устаты болуп келди. Чыгармачылыгынын гүлдөп турган мезгилинде дүйнө салды. Анын артында мыкты чыгармалар, мукамдуу ырлар калды. Нукура талант кыргыз элинин сыймыгы, улуттук өнөрдүн көрүнүктүү залкарларынын бири катары эл ырчысы Элмирбек Иманалиевдин жаркын элеси элибиздин жүрөгүндө түбөлүк жашайт. Маркумдун сөөгү аларча көрүстөнүүнө коюлду. Кыргыз менен казакка таанымал төкмө акын, комузчу, эл артисти Элмирбек Иманалиев 20 апрелде кечинде 42 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Чыгаан акын Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. 13-14 жашынан баштап колуна комуз алып, чоң айтыштарга катыша баштаган.
Элнурбек Иманалиев бир нече республикалык жана эл аралык айтыштардын жеңүүчүсү, калк жактыруу уккан бир нече обондордун автору болгон. Акындын артында 3 кыз, 3 уулу калды.